Саламатсың Шарпат? Саламатчылык эже. Мынау базар коргондо гүл деген гүл магазин ачылып калды. Мен сен эмен контагыма гүл аптека деп сактап койгон элем да. Бу жериң гүл аптека чыныгындачы. Анан сени гүл доктор деп атам. Туура эле айтып Мисалы үчүн гүлдөрдү кантип жакшылап өстүрүш керек? Ооруп калса кандай дары бериш керек? Мисалы үчүн адамдар деле кан азайып калса, докторлор дары берет го. Бул деле гүлдөр деле кан азайып кетет да. иммунитетин көтөрүп туруш керек. Иммунитетин көтөрүш керек. Кадимки бул деле адамдай да. Ошон үчүн мен сени гүл доктор деп койдум. Рахмат ооба. Сага рахмат. Базар коргондо мен баамда эң богатый гүл аптека болду да бир. Бу жерде бар жок бар, кандай эмелер, товарлар жөнүндө айтып берсең? Жер семирткичтер Бизде жөнүндө. мынабу акварин для цветения, гүлдөр кыздар. Ана мынабу жашылданып, мына жалбыракка кайрылганда жетишпеген витамин, магний, сульфат магний. Еще мына акварин универсальный, бул 18 гүлдөгөнгө чейинки бере турган витамин. Мыналар железалар кыздар. Азык зат. Азык заттар. Мына клетка кристаллын тоже жакшы. Бул дагы азык. Ашпы дагы бул баягы как антистрессовый өлүп бараткан гүлдөрдү тирилте турган витаминдерибиз. Ошондой эле вредительдерге кыздар мына искра Анан бул жалаң жер семирткичтери да, тамагы. Анан гүлдөр ооруйт да, ооругандарына мына искралар биттерине, шире, клеш бардыгына кетет. Искра, фитоверим, актара, мосплан, мындайлардан көп, түрлөрү көп да кыздар. Мен азыр несколько штугун эле көрсөттүм. Еще кыздар бактериальный ооруларына фитосферин кыздар мына. Ушу жер жемиштерибиз фитоспорин ооба. Бул бактериальный ооруларга плюс 90 элемент, мунун ичинде гумий, калий, 90 элемент витаминдер бар. Мунун бир столовый ложкасы 10 литр сууга. Ушул 400 литр суудуку кыздар. Бул бактерияны дагы өлтүрөт, анан азык зат да берет. Азык затка да берет. Анан ошондой эле мына инглицидтер дагы бар. Бул дагы ооруларына кыздар. Мына сонун бул дагы ооруларына 10 литр сууга. Ана мынау тамыр чиришине Максим Дачник жардам берет кыздар. Максим Дачник тамырлар чиригендерине колдонобуз. Ошондой эле дагы эле болсо фитосферин порошогу бактериальный ооруларына. Еще мына клещтерге кыздар, клещевит. Вот клещевитти колдонсоңор болот. Ошондой эле негизи бу жерден баарын айтып кете албайсың сен. Мунун баарын айтыш үчүн сен 4 саат сүйлөшүң керек да. Ооба, өтө көп болуш керек. Горшоктор бар. Россия горшоктору бар кыздар. Өзбекстан горшоктору бар. Ошондой эле мына бүт орхидеялардыкы угул, перлит, вот сиалит дегендей, кокосовый флакон бардыгы бар. Сен в общем көп нерселер бар. Ошондой эле мына гүлдөрүбүз дагы бар кыздар, живой. Пластика гүлдөр жок, бардыгы живой. Өзүм жардам берип, кантип өстүрөт, кайсы мезгилде суу карат. Доктор баарын түшүндүрүп берет. Баарын кантип багыш керек. Ошондой эле мына грунттар дагы бар мына. Ушуну айтсаң, 10 литр, 5 литр грунт цветочный, еще фиалкага бар кыздар. Азалия гүлүбүздүкү бар. Ошо ар түрдүү гүлдөргө ар түрдүү удобрение кетет экен, биз билбейт экенбиз да, топурак косулду дейт экенбиз. Кыздар мына эмелер бар, астралар бар, уруктар, аябай уруктун түрү көп. Аябай сонун. Орус гүл деп коебуз бизде. Синяя, мына астраларды карап прям красивая. Эми жаз келип атат, кыймылдаш керек. Кыймылдаш керек. Мына петуниялар бар, помидорлор бар, в общем, анан Эми кандай гана гүлдөрдүн уруктары бар, Ана мына жөнүндө да айтып берейин дедим эже. Бул рас грунт. Бул гүлдөрдү пересадка жасаганда, пересадка жасаганда тамырларына чача турган витамин. Муну чачкандан кийин мен эч кандай антистрессовый эчтеке бербейм. Ушул эле колдонсоң болгондон кийин көбөйүп коюш керек. 800 грамм 350 сом. Мындай сен аны эч жерден таппайсыңар. Анан ошондой эле дагы бир нерсе айтып кетейин дедим. Мындай бутылкалар бар. Мунун даяры жок экен, чайник. Гүлдөргө суу куя турган. Еще мындай болгон пульверизаторлар бар. Бул жагынан куясыңар. 2 в 1. Россия. Ошондой эле мына бизде лопаткалар бар. 3 Анан кыздар мындай китептер бар. Помидорду кандай өстүрөбүз? Огурцуну кандай өстүрөбүз? Баары ушул китептерде жазылган кыздар. Ооба, мен дагы мерден көрүп атам, ошо
помидор, пияз, кукунайдын ооруларына себе турган дарылар, фунгицидтер бар экен. Алып берди эле десең, ошо идиши да мындай жумшагыраак экен. Анан эмнени куят экеним деп ойлонуп атам да, өлтүрүп албайын деп. Эмне кылыш керек ушуга? Эже булга канча күндө суу берип атасыз Мен өзүңүз? ушу колум бошогондо куйуп коем. Жок, колун бошогондо суу ичпейт эже. Бул 1 айда 1 суу ичет. Булга суу куйганда эже мына мынауларына тийгизбей, мына допустим мына гүл болсо, мына жактарына тийгизбейсиз эже. Мына жактарында суу туруп кала турган болсо гүл чирийт. Силер мына айланасына куйгула, же болбосо түгүнөн суу бергиле. 1 айда 1 суу ичет. Анан мына пересетка жасаганда, перевалка, пересетка жасаганда, мына воздушный тамырларын чыгарып отурушуш керек, потому что бул гүл ушул жеринен питаться, дем алат. Ошондо мен эмесин ноосун чаканыраак кылам. Өзүнүн топурактары бар, өзүнүн топурагын берем эже. Майыр бер. Эми балаңыз подарка кылды беле гүлдү? 1,5 миңге алдым эле дедиле. 1,5 миңге жөн эле букеттен көрө ушул жакшы да. Ооба. Ооба. Анын бекем Букетти алгансы 5-6 сатайын ыргызга турат, солуйт. Андан көрө ушундай гүл, Азыр эже мен өзүм сизге бардым. ушундай гүл подарка кылса жакшы да апаларга. Балам берди эле деп багат монтип, дарып-барысын сурап келиптир. Мондой гүлдөр бар экен подарка кыла турган. Эже Мына камелия гүлдөн подарка кылса болот экен. Мына мужское счастье. Анан мына декабрист, мына азыр февраль келсе дагы гүлдөп атат. Сортовой экен да. Мындай каала гүлдөр бар экен. Мондой атын билбейм. Жок, неме чогултуп аткан экен го. Казанга деп.